Азыркы учурда ошол 277 мыйзамсыз курулуштар, булардын 90% ошол жеке менчик жерлерде жайгашкан. Мунун баарын биз мойнубузга алышыбыз керекпиз. Андан тышкары айта кетчү нерсе, бул мыйзамсыз курулуштарга бүгүнкү күндө коопсуздук жагынан эч ким жооп бере албайт. Жана ошондой эле биз барып ошол мыйзамсыз курулуштарды текшерүүгө да укугубуз жок. Эгер бул мыйзам ошо ишке кире турган болсо, биз ошонун баарын текшерип, ошол курулуштун баарын изилдөө жүргүзүп, мындайча айтканда, баягы коопсуздукка жооп береби же жооп бере албайбы деген суроого дагы биз жооп берет элек. Бул биринчиден. Экинчиден дагы айта кетчү нерсе, мынакей өзүңүздөргө белгилүү болгондой эле, Бишкек шаары жана Ош шаары жана ошондой эле Жалал Абад шаарларынын аймактарында 100гө жакын мыйзамсыз курулган көп кабаттуу үйлөр бар. Биз алар боюнча башкача жумуш алып барып атабыз. Мунун баарын биз бузуп салалы деген оюбуз